Аты-жөнүм Айбек Саипов, Базаркоргон районунан болом. Кечирээк келип калдым. Бул көзөмөл жөнүндө мурда укпакмын. Бизде Базаркоргондо билесиңер 187 миң адам бар. Анан кеңештен ким акыркы жол өттү? Ошол жерде бизде айланма жол бар да, круговой бар. Арсланбоо Бишкек Ошту бириктирген жол бар. Ошол круговой бизде туура эмес болуп калганда, түз эле болуп калганда анан айланма жол 10го жылып кеткен. Азыр ошол жерде күнүнөн 2ден 3дөн ДТП болуп атат. Bir жарым айда bir аялды уруп каза болду. Анан 5-класс bir баланы уруп кетти машина. Түндөсү 2ден болуп атат, кээде 3ден болуп атат, күндүзү болуп атат. Ошол айланма жолду биз губернаторго кат жолдодук эле, акимчилик губернаторго жолдоптур, бирок мындай жумшак формада жазып коюптур да. Ар жактан да президентке да кат жолдодум. Кандай болуш керек? Проектиси менен көргөзүп жөнөттүм, ответ келек, бирок эгер элдик көзөмөл ошолго жардам бере алса, ошол айланма жолду ортоңку жолго жылдырып койсок. Бул бир маселе. Анан Жалал Абад маданият жолун билесиңер, Азверб компаниясы ишке ашырган. 2012-жылы башталган экен. 1 километрине бир кагазда $750 миң деп жүрөт, бир кагазында 1 миллион 100 деп турат да. Ошо мен эсептеп көрдүм. Экинчи категорияда жолдун стандарты мындай болуш керек экен. Калыңдыгы 59 сантиметр болуш керек экен, кенендиги 15 метр. Населенный пункт, ненаселенный пункт бардыгы 15 метр болуш керек экен. Эгерде детально айтып берсем, крупный зернистый щебень башында геотекстиль төшөлүш керек экен. Ал жерге түшкөн эмес могул жолго. Экинчиси 22 сантиметр крупный зернистый щебень болуш керек экен. Анысы жок. Экинчи слой бул георешетка деп коет. Ал ошол шагал төгүлгөндө жерди жарылып кетпесин камсыздайт да. Ал дагы жок. Ал жерде 3-чү слой бар, мелкий зернистый щебень бар. Үстүндөгү 9 сантиметр крупный зернистый асфальта бетон бар, анан 6 сантиметр үстүндө бар. Алар стандартка жооп берет. Бирок бул жерде не населенный пункт 15 метр болбой калгандагы узкий болуп 9 метр 10 метр болуп жанагы жолго кооптуу болуп экинчи категорияда жолго жооп бербей атат да. Ал жерде да бир коррупция бар. Анан 1 километр мен эсептедим, асфальта бетондун ошол 59 сантиметр плюс кенендик 15 метр болгондо $250 миң ашпаш керек экен да негизи. Алган айлык акысы, бүт техникасы, кетирилген каражаты болуп $250 миң тегереги болуш керек экен. Булар ошондо $750 миң 1 миллиондон болгондо 1 километринен 500, кеминде $500 миң акча жеп атышат да. Анан ошол круговойго, ошол өзгөрткөнгө биз ал жактан каражат бөлө албайбыз. Ошол местный өкмөт өзү ишке ашырыш керек деп атат да. Ошончо 1 километринен эмеси элестеткиле 67 километр болсо кеминде бир $30 миллион жеп атат да. Аны $30 миллион акча жеп туруп ошол круговойду бери жылдырып кое албайбы? Ошол маселе да. Ошону айтып атам. Ошол фактически доказывать этип, ошол круговойду бери жылдырып койсун. Плюс бул коррупционный схема боюнча дагы бир өзүнчө бир маселе. Анан экинчи ошол жерге светофор сунуштадым. Ошол Базаркоргон шаарга айланбадыбы? Кире беришинен баштап Акманга чейин 20 жалпы ошол Базаркоргондун шаардын ичи плюс трасса 21 светофор сунуштагам. Ал боюнча жылыштар жок пока. Жол сызыктары, дөңсөлөрү. Бул бир маселе. Экинчи маселе, Базаркоргондо азыр 2 көпүрө бар. Биринчи көпүрө ошол центральный трасса, Бишкек Ош жолу. Экинчи көпүрө бул темир жол, темирден курулган. Көрсөңөр керек, базардын тушта базарга жетпей, Жыпромдун жагында көпүрө бар. Ал 69 миллион сомго жасалыптыр. Ошондой эле Ала Букада жасалыптыр, 14,5-15 миллион сомго жасалыптыр. Эми айырмасын көрдүңөрбү? Канча коррупция? 69 менен 15 миллион тегереги. Ошол жерде коррупционный схема бар, аны дагы ачыкка чыгарыш керек. Анан Орто Сайда ылдыйракта жашаган элибиз бар, ошол базарга өтө албай, мындайынан 8 километр айланып калышат да. Бул канча бензин затрата, канча ошол элдердин жана жүрүп кыйналып атышат да. Ошол жерге бир көпүрө керек болду. Ошол 69 миллион сом чейилген көпүрөнүн жарым суммасын жок дегенде ошол жерге экинчи көпүрөнү түшүрүшүбүз керек дагы. Анан асфальтты мындай айланма жол кылып жасашыбыз керек. Экинчи маселе, анан Советскийде Зернодвор деген жерибиз бар. Ал жерде союз учурунда бизде жанагы продовольственный безопасностьтун негизинде ошол жерге жанагы будай, даңк кампа ошолор сакталчу да. Азыр ошол жерде мэрия алып, мэриянын балансына которуп эме кылып атыштыр. Жанагы госслужащийлерге үй салабыз деп атыштыр да. Ал жерде ошол Зернодвор боюнча калыш керек. Эми келечекте мындай карап алып карасак, бизде тамак аш коопсуздугу почти 90%, кээде 95, кээде 80% биз чет өлкөдөн сатып алабыз да. Россиядан ошол эле өсүмдүк майын, кантты, кум шекерди мисалга. Кум шекер бизде Кыргызстан 10-12% эле камсыздайт экенбиз. Өсүмдүк майын деле. Где-то 100 миң тонна жылына. Анан бизде азыр мондай тамак аш маселеси болгон учурда сөзсүз бизге Зернодворго окшош жерлер сакталып калыш керек да. Жеке үйлөргө берилип кетпеш керек.
Ошондой жерлерде үйлөрдү бир четирак жактан жасасын дагы андай кампаларды алып калышыбыз керек. Тендерде бизде да азыр мектепте 7 сом деп атпайбы бала балдарга тамак ашына. Ошону тендер ойноп атат 5 сом, 6 сом, бирөө 4 сомго тендер утуп алыптыр дагы обеспечение кыла албай Россияга качып кетиптир да. Ошол тендерди токтотуш керек, прямой эле закупка өтүш керек. Мен өкмөттө иштегем, илгери 2010-11 жылдары. Ошондо бул тендерди ошол мен көрүп калганда бул коррупционный схема болгондо официально мамлекеттик кызматкерлердин мындай левый акчасы түз грабеж кыла албайт, ошо тендер аркылуу катышып өздөрүнүн подставной фирмасын. Анан ошолор официально грабеж кылат да. Тендер жей деген сөз экен да. Ооба, жей турган сөз. Мына Жалал Абад маданият жолунда деле мисалга бир компанияга утту дагы ошол жерден шапкаларын алып, атак мисалга автодорожнда 1000 деген окуучу студенттер турабы? Бизде альтист жок дейт. Бизде иштей турган ишканалар жок дейт. Азыр ошол Азберт компаниясы 5 подрядчикке бериптир. Иштеп атпайбы кыргыздар? Ошону тендерди жок кылып эле, ошол подрядчиктерди ошол Кыргызстандын эле жарандары иштетсе болот да. Ошондо да 30 миллион доллар Жалал Абад маданият жолунан эконом кылса, 30 миллион доллар Бишкек Кара-Балтадан эконом кылса, 30 миллион доллар Баткендеги жолдон эконом кылса, көлдөн ошентип эле мисалы Кумтөрдүн жылдык прибыли 90 миллион доллар деп атат, же 100 миллион доллар. Ошол эле жолдон эле бир жылдык чыгып калат атпайбы Кумтөрдүн прибыли. Тендерди прямой кылып жок кылып эле прямой кылып коюш керек да. Биз эл мамлекетти мындай жалдайт да, элге кызмат кылып бер, жолду кылып бер, садикти кылып бер, башканы кылып бер деп жалдайбыз да. А булар ортомчу бир фирманы алып туруп, ошолор кылсын, ошолор жоопкерчиликти алсын деп. Ортодо канча акча желип кетип атат. Ошол тендерди жок кылып эле прямой мамлекет өзү ишке ашырыш керек да. Бала бакча, мектеп, жол, башка курулуштардын баардыгын түз кылыш керек. Эгер кыла албаса, анда өкмөт билбейм ким кереги бар да. Ошончо кадр даярдап аткандан түз жасаш керек да бул нерсени. Ошол сунуш катары беришибиз керек сөз. Тендерди жок кылыш керек. Жолдо советскийде кругой айтып атпайбы? Ооба. Областын администрациясына мындай эле кат берип коюптур. Жок, мындай жеңил, жумшак түрүндө берип коюптур да. Мен көрдүм да. Губернаторго жазган каты, анан мага жазган жообу. Алар жумшак түрүндө берип коюптур да. Мындай кылсаңар болот, кылбасаңар деле болот деген сөз коюптур да. Кылсаңар болот, кылбасаңар деле болот деп мындай мягкий формада берип коюптур да. Бул проект эми билесиздер да, бул жол канча жылдан бери биздин көйгөйбүз. Жол турап, назыр жаштай жол болуп калды. Сиз айткан светофорлор жол толук өткөндөн кийин светофор коюп, баардыгы каралган. Жо, мен көрдүм, светофор бир эле орус мектептин жанында, калган жерде жок экен. Siz aytkan katını sizge berген жооптун чечиши бул. Калган маселе боюнча да кайра жазып койгон. Бул боюнча жооп берет. Ушул тендер деген бул балекет, мамлекеттин тендер балекет болот. Ушуну бир жок кылса болбойбу? Мисалы үчүн 100 сомдук урушка 5 сомго чыгып кетет да тендердин. Ушул мамлекеттин экономикасы канча төмөндөт? Бир ала турган, бүтүрө турган иштер бүтпөй калат ошонун негизиндечи. А ошону тендерди жок кылып туруп эле түз эле базар баарында иш жүргүзсө болбойбу? Бул тендерди ким ойлоп тапканы? Бул ады бизнесмендер, чиновниктер жол жасап тургандар тапкан. Ойлоо десе бул ушул. Бар көрүнүп турат да. Ошол канча азыр карап турат. Ошонун менин сунушум, ушул жерде кайрасаңыздар, ошол жерден турат. Тендерди караштыралы, сокулалы. Бул мен эмне үчүн айтып атам? Biz 2020 жылы революция башталгандан башка акырына чейин жүрдүк. Садыр Жапаровду колдопчу. Ошол жерде Садыр Жапаровдун сөзү бар болчу. Ушул тендер жөнүндө карайбыз, тендерди жок кылалы. Мына азыр дагы кейинги учурда айтып атат, сөзчү. Тендерди жок кылалы депчи. Ошону сиздер дагы кайра басым жасап туруп, элден кайрылар түшүп атат. Ушул тендерге бир көңүл буралы, тендерди жок кылалы деген кайрылар жөнөтүп койсоңуздар.